Эмдөөнү алуунун тартиби. Биринчи пландык эмдөө. Биринчи сайылган күндөн 1 ай өткөндөн кийин экинчи доза сайылат. 5 айдан кийин үчүнчүсү сайылат. Экинчи шашылыш эмдөө. 21 күндүн ичинде бир кишиге 3 доза сайылат. Дозаларды берүү тартибин дарыгер аныктайт. Көбүнчө чет өлкөгө чыккандар бул түрүн тандап алышат. Үчүнчү тездетилген эмдөө. Кокус үйдө сиз менен чогуу жашаган адамда гепатит Б же Д түрү чыкса, дароо дарыгерге кайрылып, эмдөөнү тез арада алыш керек. 3 айда 3 доза сайылып, 1 жылдан кийин 1 дозаны дагы кайталап сайышат. Кутман кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Ден соолук программасынын кезектеги чыгарылышы. Бул жолу биз гепатит жана кызамык ооруларына жүрүп жаткан эмдөө боюнча кеп кылабыз. Деги эле эмдөөнүн артыкчылыктары, эмдөөнү кайсыл учурда алса болот, мына ушул суроолорго жооп алып бергенге аракет кылабыз. Ал эми сиздер биз менен бирге болуңуздар. Анткени өзүңүздөр үчүн маалымат алып алсаңыз, албетте бул ден соолугуңуз үчүн пайдалуу болорун эскерте кетели. Ал эми студиябызга келген коногубуз менен тааныштырсак, Жалал Абад облустук Санепит көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле мына ошол бүгүнкү күндө эмдөө кандай жүрүп жатат, жалпы эмдөө боюнча сурайлы. Айта турган болсок, бүгүнкү күндө биз мына өзүңүздөр билесиздер, гепатитке каршы февраль айынан башталган республика боюнча. Бүгүнкү күндө биздин облус аймагына 81.160 доза келип түшкөн. Андан сырткары ошол дагы да бизде эгерде талап болуп калса, биз алып дагы керектүү дозаны камсыздап берген мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми андан сырткары ушул өзүңүздөр билесиздер, кызамык оорусу дагы бүгүнкү күндө мындай курчуп баратат десек болот. Себеби бүгүнкү күнгө чейин ушул 9 айдын жыйынтыгында 256 учур катталып атат. Мына ушул катталган учурлардын 256-нын 246 учуру булар 14 жашка чейинки балдар, жаш балдар десек болот. Мына ушул айта турган болсок, булардын негизги күндөр арасында турат. Негизи ушул кызамык менен ушул буга чейин эмдөөнү албаган. Бул 95% эмдөөнү албаган учурлар болуп атат. Эмдөөдөн баш тарткан ата-энелердин балдарынан негизи. Ал эми кээ бирлери ооруп атат, эгер ал биринчи дозасын алып, уже кийинки дозасын алганга жашы жете элек болгонуна байланыштуу ошолордон катталып атат десек болот. Ал эми мындай 2 дозаны тең алган, анан ооруп калган учурлар аз десек болот, чанда жок десек деле болот да. Негизи бул жанагы кызамыкка каршы убагында эмден албаган балдар арасында көп катталып атат десек болот. Ошол эмдөөнү негизи эмне үчүн ата-энелер алуудан баш тартат деген суроо пайда болот да. Анткени эмдөөнүн же болбосо кайсыдыр бир деңгээлде зыяны тийиши мүмкүнбү биздин башка органыбызга? Жок, бул эч кандай андай баланын организмине эч бир мындай кооптуу деп айтканга болбойт. Эми кээ бир учурларда биз айтабыз, балада кандайдыр бир ушул учурда ооруп аткан болсо, убактылуу жылдап тура алат. Эгер кандайдыр бир аллергиялык оорулар болсо, же жанагындай жумурткага аллергиялар болсо, андай учурларда ал балага ошого жараша, мисалы, эгер аллергиянсы болсо, демек ошо аллергияга каршы дары-дармекти берип туруп жасала турган учурлар болот. Айрым учурларда такыр жасашка мүмкүн учурлар деле кездешет. Бирок андайлар биздин аймакта, облус аймагында андай учурлар жок десек болот. Эми булар баш тарткан себеби негизинен биринчи кезекте бул жана диний көз караштагы жарандардын арасында көп десек болот. Себеби алар кандайдыр бир ошол вакцинага ишенбөөчүлүк көрсөтүп, мындай бизди Кудай гана сактайт, ошол гана коргойт деген маанидалар эме кылып атышат, андай көз карашта болуп. Негизинен ошолор арасында көп десек болот. Гепатиттин эмдөөсү боюнча айтсак, негизи канча жолу алышыбыз керек анын эмдөөнү? Гепатитти айта турган болсок, гепатит бул 3 жолу алынат. Биринчи алгандан кийин экинчи дозасын 1 айдан кийин жасалат. Ал эми үчүнчү дозасы ошо биринчи дозасын алгандан кийин 6 айдан кийин жасалышы керек. Эгер айрым учурларда бизде биринчи, экинчи дозаны алат, жана үчүнчү доза келгенде мындай унутуп калгандан кийин, мисалы, 1 жума же 2 жумага чейин аралык болушу мүмкүн. Айрым ошо 7 ай, 8 айга чейин өткөрүлгөн учурларда, демек ал вакцина эффективдүү болбой калат десек болот. Жогоруда алган биринчи, экинчи алганы дагы таасир бербей калабы? Эффективдүү болбой калат дагы. Кайрадан
демек ал жаңыдан башында бирден башташка туура келип калат. Эмне үчүн анткени биринчи, экинчи дозаны өз убагында эле алып атпайбы? Алып атат, бирок бул жерден бизде эме кылынган, бул сөз түрдө 6 айдан кийин сөз алыш керек. Эгерде биз албай калганса, демек буга чейинки берилген биринчи, экинчи дозанын эффектилүү болбой калат. Ошол себептен бул жерден 3 доза деп киргизилген депчи. Эмдөөнү канча жаштан баштап алса болот? Ушул гепатиттин. Гепатитке каршы бүгүнкү күндө биз ушул мектеп бала төлөгөндөн баштап эле 3 айлыктардан алып пландуу түрдө жаш балдарга берилип келет. Бүгүнкү күндө биз ушул 2000 жылдан берки балдар арасында бардыгында план түрдө сайылып келет. Ал эми 2000 жылга чейинки балдарга азыркы бизде жасалып аткан вакцина ушул 2000 жылга чейинки балдарга, жарандарга мындай багытталган болот да. Кандай оорусу бар же болбосо канча жаштан өткөндөн кийин эмдөө болбойт деген дагы чектөө барбы? Эми биз жанагы 65 жашка чейинки деп мындай эме кылганбыз. Эгерде 65 жашка чейин мындай жугуп алса деле, ал жаранда ал мындайча эмес аз болот. Жок. Пайдасы азыраак. Пайдасы аз эмес, пайдасы жакшы болот десек болот. Болгону эми ал адамга мисалы айтканда биз толкундуу жеткириш үчүн, демек 65 жашка чейинкилерди камтып алсак, андан кийин мүмкүнчүлүк болгондон кийин биз ошолорго жасайбыз деп. Бирок бүгүнкү күндө биз андан да жогорку жарандар келгенде жасап койгонго мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Себеби ал үй бүлөсүндө мисалы кимдир бирөөнүн жанагындай вирус алып жүрүүчү же ооруган бейтап болуп, ошолордун байланышта болгон андай катары аларга биз жасап койгон учурлар болуп атат. Демек биз андай учурларда эч бир алардын жанагындай жаш өзгөчөлүгүнө каралбайт. Ал эми мисалы бизде азыр шаарда ар бир эле поликлиникаларга барып анализ тапшырып алсак болот да. Мындай айылдарда, айыл аймактарда, фаптарда барбы ошол гепатитке каршы эмдөө, гепатитке анализ тапшыруу? Биз аны мындай кылабыз. Эгерде биз ар бир фап үйлөө дарыгер тутмана чейин берип турган болсок, анда кийинки жанагындай бир айылда көп болушу мүмкүн алуучулар. Ал эми бир айылда аз болушу мүмкүн. Ошого биз мындай көчөсүн райондогу борбордук жанагындай үйлөө борборлоруна гана берилип, ал эми кийинки экинчи, үчүнчү дозаларын ошол фаптын өздөрүнө берип атабыз. Сизде алган бул адам бар дегенде. Алып андан кийинки көзөмөл сизде болсун, унутулбай ошол жанагы эмесин алсын депчи. Айрым учурда ал биринчиден ал жаран ошол эмеде учетто турбайт. Учетто ошол башка айылда турганына байланыштуу мындай эме болуп калышы мүмкүн, унутулуп. Ошондуктан ошол ал эми ГСВ эле фаптарда билесиздер, алар өздөрүнүн жарандарын өздөрү билишет. Демек ошону унутпастан мөөнөтүндө эмдөө жасалат. Жасап беришет. Эмдөө алганда адамдын организминде кандайдыр бир өзгөрүүлөр болобу? Эч кандай деле бул жерде өзгөрүүлөр мындай вакцина берилген жер оорулушу мүмкүн. Анда эгерде бирок биз айтылат, мындайча айтканда музда калып жүрбөңүз, же ысык баспаңыз. Мындай сууктан же ысык эмеден ошондо баня мончолорго түшкөндөн этият болуңуз деп. Анан муздак суукка жугмай туруңуз деп биз айтылат. Көңүл азуу, баягы алсыроо болушу мүмкүн дейт. Бул нерселер. Да. Бирок ал эми бир эле ошол вакцина эмес, өзүнүн жанагындай жаман сезип аткан учурларда алып калышы мүмкүн. Же ага чейин шамалдап жана кандайдыр тумоолоп калган болсо, ошол учурларда деле биз алдын ала суралат. Эгерде кандайдыр бир белгилер болсо, демек ал 3 күндүк же бир курс жанагындай врачтын көзөмөлүндө болот. Анан 3 күндөн кийин келиши мүмкүн, же ошо бир курс дарын алгандан кийин келип эмдөөсүн алышат. Мисалы, баягы кант диабети бар адамдарга көп учурда мүмкүн эмес экен да, көп нерселер, айрым эмдөөлөр дагы аларга мүмкүн эмес болуп калат экен. Ошондо кант диабети бар адамдарга дал ушул гепатит менен кызылча боюнча, кызамык боюнча эмдөө мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Биз мисалы жана тобокел тотторуна деп эсептегенде негизинен ошол кан диабети менен жабыркаган жарандарга деп сөзсүз түрдө кошуп кетебиз. Жана аларды биз бир эле жанагы гепатитке жакын кызамык эмес, сас туумга каршы келген, гриппке каршы келген вакциналар негизинен ошолор да камтылат. Ал вакциналарды бериш аларга эч кандай мындай кооптулук алып келбейт десек болот да. Тескерисинче пайдасы болушу мүмкүн. Кызамык оорусуна ошол эле эмдөөнү канча жаштан алсак болот?
Эмдөөнү негизи билесиздер 2 жаштан анан 6 жаштан план түрдө жасалат жаш балдарга. Анан азыркы күндө биз мындай кырдаал күчөгөнүнө байланыштуу эгерде ким контакт болгончулар болсо, ошону бир эмеден биз жасап берилип атат. Жаш өткөндөргө дагы Жаш өткөндөргө деле ал жерде эме жок. Мындайча биз эгерде үйүндө домашний болуп калган учурда, үйүндө очокту пайда болуп калган учурларда биз үй-бүлө дарыгы топтору көзөмөлгө алып, ошолорго үйүндө жасап беришет. Анан сырткары ошол жана мектептерге дагы сунуштайбыз. Эгерде чыккан класс болсо, демек ошолорду жана мындай контакт болгон окуучуларды сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүш керек деп. Негизи баягы былтыркы жылга салыштырмалуу ошондо гепатит оорусу дагы, кызамык оорусу дагы күчөп атабы? Анткени быйыл көп деп айтылып жатат. Кызамык оорусу былтыркы жылга салыштырмалуу катталган эмес, 9 айлыкка. Быйылкы жылга айтып кетти 256 учур деп. Ал эми аябай жогору десек болот. Эми бул барып күчөшү да мүмкүн. Эгерде жанагындай биз массалуу түрдө эмдөөнү баштап алсак. Ал эми гепатит оорусу былтыркыга салыштырмалуу жогору десек болот. Себеби билесиздер быйылкы жылда массалуу түрдө ошол жарандарды тестирлеп, андан соң эмдөө жүрүлүп жатат. Ошого дагы активдүү иш алып барылып атат болот. Жана гепатитке каршы. Ошол себептен дагы бизде жанагындай бейтаптардын кайрылуусу, табылуусу дагы жогору. Ден соолугуңузга кам көрүү максатында Ден соолук программасы сиздерге маалымат берүүгө аракет кылат. Ал эми сиздер бул маалыматтарды алгандан кийин сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, эгерде эмдөө ала элек болсоңуз, эмдөө алганы аракет кылыңыз деп айталы. Анткени эгерде адамдын ден соолугуна зыяны тие турган болсо, биздин ак халатчандар бул нерсени сиздерге сунуштамак эмес. Ал эми ооруларыңыз бар болсо, андан кооптонбоңуз. Анткени эмдөө аларда сөзсүз түрдө сиздин ден соолугуңуз бир сыйра текшерүүдөн өтүп, андан кийин эмдөө берилет, ушундайбы? Негизи мисалы Нокен районунан дейли, ошол жактын жашоочусу биринчи дозасын балким ал жактан алган болсо, кийинкисин шаардан алуу ушундай нерсе болсо болобу? Албетте болот. Себеби бизде мисалы ошол райондан алган жазып берген кагазын көрсөткөн болсо, мындай биринчиден алгандыгы тууралуу. Ал эми кийинки ошол мисалы экинчи жана үчүнчү дозаларын алышкалы ошол аралыкта эми алыс аралыкта жашаган болсо, демек ошо шаардагы жанагындай үй-бүлө дарыгы топторуна барып, ошолорго көрсөтүп, ал эми кийинки дозаларын алса болот. Себеби ар кимдин шарты ар башка дегендей, себеби турмуш шартына байланыштуу келип калышы да мүмкүн. Биринчи, экинчи дозаны ал жактан, ал эми үчүнчү дозаны 6 айдан кийин. Эгерде шаарда эме болуп калса, ошол жерден алып, ал жерден сөзсүз түрдө катталып бериле берет. Тескерисинче биринчи дозаны дагы ала элек болуп, мисалы ошол эле райондордун жашоочулары шаарга келип алабыз дей турган болсо, анда деле бизде эч кандай аларга өз жерин алсын деген эме коюлбайт. Жана айтып кеттик. Болгону бизде ошол жанагы кийинки дозаларга мындай ал бейтап, ал жараныбыз мындай унутулуп калышы мүмкүн. Бизге ошондон эме кылынат, мындай чыкканда. Башка райондун жашоочусу шаарга келгенде, мисалы бизде азыр ар бир поликлиникаларда бар да, мисалы мен кайсыга карасам ошого кирем дегендей эле. Башка райондон келгендер кайсыл жерге кайрылса болот? Башка райондон келгендер ошо биздин үй-бүлө дарыгы топторунун баарына кайрылса болот десек болот. Себеби алардан алгач жана консультация алышат. Андан кийин алар уже кепкенчи берет, бирок аларга кийинки дозалар тууралуу маалымат берилет, айтылат. Эгерде ал ошол туруктуу ошол жерде жашаган эме жаран болсо, демек ал учурларда ошол жарандары ошол жерден алынат. Эгерде жок, ал башка жака көчө турган болсо же үй шартына байланыштуу болсо, демек андай жагдайларда деле бизден биринчи жана экинчи дозасын алып, ал эми калган үчүнчү дозасын ошол барган жеринен алса, ал деле эч кандай эме болбойт. Мисалы коронавирус мезгилинде ошол эмдөөнүн дагы түрлөрү чыккан, вакциналардын түрлөрү болгон. Ошол эле гепатиттин дагы эмдөөсү бир элеби же болбосо түрлөрү барбы? Жок, бизде ошол гепатиттин ошо бул жерден жанагы өндүргөн фирма ар башка болушу мүмкүн. Мисалы бизде деле бирок алардын эффектилүү бирдей эле. Или ошол эле эмеде жанагындай кратно алуусу деле ошол эле этап менен өтөт десек болот. Болгону айырмачылык ошол чыгарган
өлкөдөн болушу мүмкүн. Өлкөдөн гана айырмасы бар. Кыргызстанга эми азыр бул акысыз берилип жатат да. Кайсыл өлкөдөн келди, кайсына сайып жатасыздар? Бизге ошол Россия Федерациясынын бүгүнкү ошол бизге камсыздап десек болот. Ошолорду колдоосу менен ошол иш-чара жүргүзүп атат десек болот. Ошолордон өндүрүлгөн вакцинаны биз алып колдонуп жатабыз. Ошол кызамык көбөйгөндөн кийин кайра кызамыкка вакцина алган адамдар көбөйдүбү же мурункудай эле баш тартуулар көп тескерисинче? Айтсак, ошол эле мисалы алар эч кандай деле бир айрым учурлар, оорган учурлардын үй-бүлөлөрү келип алып аткан десек болот. Бирок ага чейин эч бир андай баштап жүргөн жарандар, үй-бүлөсүндө эч бир оорубагандар ындай келбей ошол эле өздөрүнүн принцибинде калып атат десек болот да. Бирок кээ бир учурларда жанагы өздөрүнүн түшүнбөстүгүнөн дегендерде өздөрү айтылып атат. Или жакшы маалымат берилген эмес деп. Бул жерден жанагы биздин медициналык кызматкерлерге мындай күнөөнү ошолорго эме кылып коюп атышат айрым учурларда. Эми бул жерде сөзсүз эле ар бир эмеге келгенде биздин медицина кызматкерлери маалымат айтылат. Бирок ал жерден биздин жарандарыбыз мындай көңүлү жок мамиле кылып коюшу мүмкүн, же эч кандай көңүл бурбай ага тиешеси жоктой мамиле кылып ошондон баш тартышы мүмкүн. Бирок барып айрым учурларда ошол кээ бирлерге ар бири менен мындай түшүндүрүп, мындай толук маалымат берип, кызыктыргандан кийин анан алар айрым учурларда айтышат ушул. Менде мынчалык маалымат берилген эмес, мен мындай болгон эмес, мен ошол себептен билген эмесмин мындай маалымат толугунда. Анан ошонун натыйжасында алгандар болуп атат. Бирок андай адамдар мындайча аз десек болот. Негизинен жанагы карама каршы туруп, эч бир албайбыз, эч бир вакцинага каршы деп, ооруга каршы деп. Эмдөөнү негизи оорунун алдын алуу максатында алабыз да. Эгер ошол ооруга кабылып калсак, мисалы үчүн гепатит же кызамык оорусуна кабылгандан кийин алса болобу, ооруп калганда? Мисалы гепатит менен ооругандан кийин мисалы биз ал жарандарга эме сайылбайт вакцина, себеби анын организмде өзүндө жанагындай иммунитет бар, антитела деп коет. Антитела иштелип чыкты, демек аларга мындайча айтканда эмдөөнүн кажети жок. Себеби биз эмне үчүн эмдөөнү жасайбыз? Ошол организм ошол вируска, ооруга каршы, оор козгошко каршы антитела иштелип чыгыш үчүн организм ошол вакцина киргизилет. Анда вакцина албасак деле ооруп калганда кайра иштелип чыгат экен го. Чыгат, бирок мисалы бизде ал жыйынтык кандай болуп калат. Мисалы кандайдыр өзүнүн оору өтүшүп кетиши мүмкүн. Ошонун кесепеттерин биз жоюш үчүн. Эмдөө алсак, ал оору баягы оор түрүнө кабылбайбы? Ошондо организм оорубашы мүмкүн, же ооруганда деле жеңил болушу мүмкүн. Эч кандай бир оор эме кылынбайт. Кызамыкта дагы ушундайбы? Эгер кызамык болуп калса, демек эмдөө алуу шарт эмес. Шарт эмес. Ал кызамыкка каршы гана ошо эмдөөнү алыш шарт эмес болуп калат. Дарыланып жакшы болуп бүткөндөн кийинчи? Жана бүткөндөн кийин ага жана айтып кеттик, анын организмде ошо демек жанагы өмүр бою антитела. Өмүр бойкуга иштелип чыгат антитела. Чыгып калат, ошого биз аларга эме кылбайбыз, мындай сунуштабайбыз. Демек анда ал ооруп айыккан адам депчи. Ал эми мисалы билесиздер, сас тумону мисалы биз жылда сайылат, жасалат, бирок сас тумоонун түрү көп. Ошол себептен биз мисалы ар түрүнө каршы биз эме кылбастан жалпы эле түрүнө берилип кетет. Ошолордун кайсы түрү келери бизге белгисиз, бирок катталган учурларда мына ушуларга ушул сас тумоонун ушул түрлөрүнө каршы деп биз жүргүзүлөт. Ошол сыңарда эле эгерде башка да козгоштор болгондо биз анда жанагындай сиз айтмакчы жыл сайын кандайдыр бир эмени өзгөртүп берилип турмак. Демек кызамыктыкы жанагы козгогучу бир гана вирус болгондуктан ага эмеси жок. Эмдөө алганда суюктук ичүүнү көбүнчө сунушташат экен да. Тамактагы сөзсүз көзөмөлгө алыныш керекпи эмдөө алгандан кийин? Канча күн адам өзүн көзөмөлдөп туруш керек? Сөзсүз түрдө мисалы биз 3 күнгө чейин деп сунуштайбыз. 3 күн аралыгында өзүңүздү жанагыдай жогору айткандай ошол мындай сууга түшпөстөн эле музак сууга жуунбастан же ошол мончолорго же соокта өзүн алып жүрбөстөн ошол карап жүрсүн деп. Ал эми тамагында да сөзсүз түрдө мындай суюк тамактарды бир аз эме кылыш керек, мындай күчтүү тамак эме кылбастан мындай организмге жеңил болгон. Себеби эмени кыйнабасын депчи организмди.
Сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге келип көрүүчүлөрүбүзгө маалымат бергениңиз үчүн. Дагы бир жолу эркин микрофон берели биздин көрүүчүлөргө, дал ушул эмдөөгө чакырасызбы же болбосо дарыгер катары айтар кеңешиңиз болсо? Бүгүнкү күндө айта турган болсок, дагы да айтып кетебиз, ушул баардык жарандарыбызга, бүгүнкү күндө баардык саламат сактоо мекемелеринде гепатитке каршы эмдөө жүрүп жатат. Ошол жерге барып, эгерде сиздин жашыңыз 23тен жогору болгон болсо, демек анда барып сөзсүз текшерилип, андан соң акысыз гепатитке сары оорунуна каршы вакцина алыңыз деп. Себеби биз вакцина менен гана ошол оорунун болтурбоонго толук мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары ошол азыркы учурда кызамык оорусу дагы күч алып атат десек болот. Мына ошол кызамык оорусун алдын алуу максатында ошол балдарыбызды сөзсүз түрдө кызамыкка каршы эмдөөгө алып барып эмдетели. Эгерде эмдетпей турган болсо, bizde мындай оорунун жанагындай көп катталуусу мындан болушу мүмкүн. Мындай күр чыгышы деп коет, вспышка деп. Ошолор чыгып кетиши мүмкүн. Ошого сөзсүз балдарыңыздарды өзүңүздөр дайым болсо келип алсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстан гепатит оорусу боюнча алдыңкы мындай санга чыгыптыр деп айтылып жатат. Андыктан дал ушул оорулардан сактануу үчүн сөзсүз түрдө сиздерди эмдөө алууга чакырабыз. Кызамык оорусуна, гепатит оорусуна сөзсүз түрдө текшерүүдөн өтүп, эмдөө алыңыздар. Эмдөөнүн эч кандай эч бир инсанга зыяны жок болгону сиздин дал ушул ооруга кабылып калбооңуз үчүн алдын алган дары деп кабыл алсаңыз болот. Ошондуктан дагы барыңыздарды үй бүлөңүздөр менен биргеликте сөзсүз текшерүүдөн өтүп, өзүңүз үчүн качан гана ооруп калганда эмес, оорунун алдын алуу максатында барып текшерилип, эгерде ден соолугуңуз жакшы болсо, сөзсүз түрдө эмдөө алыңыз. Албетте бул бүгүнкү күндө акысыз жүргүзүлүп жатат. Ал эми башка өлкөлөргө салыштыра турган болсок, бул эмдөөлөр акылуу болуп эсептелинет. Андыктан бүгүнкү күндө биздин жашоочуларыбызга, биздин элибизге жеңилдик иретинде ушул эмдөөлөр акысыз берилип жаткандыктан пайдаланып калыңыз деп айтабыз.